Англисче сүйлөшкөндө кээ бир сөздөрдүн маанисин түшүнбөй каласызбы? Мисалы, this exam was a piece of cake. Экзамен. Piece of cake торттун бөлүгү. Эмнени билдирет? Бүгүн биз англис тилиндеги эң көп колдонулуучу 10 идиоманы үйрөнөбүз. Идиомалар бул сөз айкаштары. Алардын мааниси түзмө-түз маанисинен башкача болот. Эгер бул идиомаларды билсеңиз, англис тилиңиз абдан кооз угулат. Мисалы, break the ice. Музду сындыруу мааниси боюнча таанышканда сүйлөшүүнү баштоо. He told a joke to break the ice. Ал сөз башташ үчүн тамаша айтты. Let's play a game to break the ice. Сөз башташ үчүн кел оюн ойнойлу. Экинчиси, a piece of cake. Торттун бир бөлүгү. Мааниси абдан жеңил нерсе. The exam was a piece of cake. Бул экзамен абдан жеңил болду. Cooking this dish is a piece of cake. Бул тамактын түрүн жасоо өтө оңой. Spill the beans. Төө бурчактарды төгүп салуу. Мааниси сырды айтып салуу. Who spilled the beans about the surprise? Бул сюрприз жөнүндө ким айтып салды? Don't spill the beans. It's a gift for your dad. Муну эч кимге айтпа. Бул атаңа белек. Төртүнчүсү, under the weather. Аба ырайынын астында. Мааниси боюнча өзүн начар сезүү. I'm feeling under the weather today. Мен бүгүн өзүмдү начар сезип жатам. She stayed home because she was under the weather. Ал өзүн начар сезип жаткан үчүн үйдө калды. Бешинчиси, costs an arm and a leg. Баасы бир кол жана бир бут. Мааниси өтө кымбат. That fridge costs an arm and a leg. Бул муздаткыч өтө кымбат экен. A vacation in New York costs an arm and a leg. Нью-Йоркко саякаттап келүү абдан кымбат. Алтынчысы, once in a blue moon. Бир жолу көк айда. Мааниси абдан сейрек. We go to the beach once in a blue moon. Биз көлдүн жээгине кээде эле барабыз. He visits his grandparents once in a blue moon. Ал чоң аталарыныкына кээде эле барып турат. Жетинчиси, burn the midnight oil. Түнкү майды күйгүзүү. Мааниси түнү менен иштөө же окуу. She burned the midnight oil to finish sewing a Batman costume for her son. Ал түнү бою өзүнүн баласына Бэтмендин кийимин тигип чыкты. I had to burn the midnight oil to prepare for the exam. Мен түнү бою экзаменге даярданып чыктым. Сегизинчиси, hit the nail on the head. Мыкты таамай башына чабуу. Мааниси туура айтуу. You hit the nail on the head with that answer. Бул жообуң менен сен даана таамай айттың. Her comment really hit the nail on the head. Анын пикири даана таамай айтылды. Bite the bullet. Мыкты түштө. Мааниси кыйынчылыкка чыдоо. I had to bite the bullet and finish the task. Мен кыйынчылыкка чыдап, бул тапшырманы бүтүрүшүм керек болду. Sometimes you just have to bite the bullet and tell the truth. Кээде кыйынчылыгына карабай, чындыкты айтышың керек. Жана 10-чусу on cloud 9. 9-чу булутта. Мааниси абдан бактылуу. She was on cloud 9 after winning the prize. Байгени утуп алгандан кийин ал аябай бактылуу болду. He felt on cloud 9 when he got the job. Жумушка орношконуна абдан бактылуу болду. Бул англис тилиндеги эң көп колдонулуучу 10 идиома. Комментарийге өзүңүз билген идиоманы бөлүшүңүз жана каналга жазылып, лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз.